Рус ишгалчы ордосуна текрардан дискредите эткени үчүн 1 жыл апиз жазасы. ВКБ укумны Ахмежитнын ишгалчы Киев район махкемеси 37 жашындагы кырымлы иш адамы Дмитро Козляга чыкарды. Июль айында тутулганынан соңра оны изоляторга жерлештирдилер. Фамилия, имя, отчество тебя спросили. Козля Дмитрий Федорович. Кечкен сене майыс айында Дмитрога рус аскерлерini акаретлегени үчүн пара жазасы укумуна берген эдилер. О вакыт оны Facebook сайфасында жазган месажы үчүн туттулар. Силахлы аскерлерге эр адамны коллаборант ве иханечи Александр Талипов чакты. О Дмитро Козлянын ачык шекилде Украина силялы кубетлерини дестек эткенине шикаят этти. Талипов ишгалчы полиске өзүнүн каршылыгын билдирген Кырым сакинлерини такып этмеге жардам этмекте. Керч көпірі руслар ачын ағыр олмаға башлай. Кырым ишгалini ве Украинанын ишгал этилген женубий кысымларны элде тутмак үчүн бу мыйым бір курулуштур. Ама корчаланмасы үчүн бир чок ресурслар керек. Бу акта Ингилтере Мудафа назирлигинин истихбарат эсабында билдириле. 14 октябрде Русия баш назир муавини Мурат Хаснуллин Русия вактындан эвел Керч көпүрүнүн тамирлеп ишлерини экүнлегенин бейан этти. Британ истихбаратынын кайд эткенине көрө эсе көпүр колланымга ачык болса биле агыр юк арабаларны ве якыжы арабаларны паромнен кечирежеклер. Бунен бирабер рус ишгалчылары дайыма Керч көпүрүнү аба сабынма системлери ве жебеде кереклүү болгон бир чок мутахассисларнын корчаламак мажбуриятында. Впевненість російських сил безпеки у їхній здатності захистити цю велику і вразливу структуру і далі буде під загрозою через винахідливість української армії та спецслужб. Душман үчүн мантыкый жол мөһимлигини ташыган Керч көпүрү Украина мудафа кубетлеринин максадыдыр. Истихбарат хизмети ве деңиз кубетлери энди эки кере көпүргө жиддий зарар берди. Биринчи кере кечкен сene октябрь айында о вакыт юк арабасынын ичинде булунган 21 тонн патлайчы араба жолларына зарар берип, якыжы цистерн эле тренни патлатты. Экинчи кере канунсуз көпүрнү экипажсыз кайыклары атсызлатты. 850 килограмм патлайчы эле кайык 500 bin kilometr yol keçip 17 iyul күнү Tuzla adası yanında yerleşken köpürnün turağına uruldu. Кинжал ташыйчыларынын женубий тарафларга кечирилүүсү Украина үчүн эч бир шей деңиштермейжек. Бу акта Украина аба мудафа кубетлери комутанлыгынын спикери Юрий Игнат билдирди. Айтканына көрө, Русия аэробаллистик ракетлерини чешит түрлүү истикаметлерден фырлата биле. Русия диктатору Владимир Путиндин Кара деңиздин нейтраль сувларыны кинжал ракетлерини ташыган МиГ-31К учакларынын тефтиш этежеги эле баглуу ачыкламалары НАТО мемлекеттерини коркутмак үчүн япылды деп билдире Юрий Игнат. Вихід Чорного моря мають кілька країн НАТО. Дальність застосування. Вони ж натякнули в тому виступі, що 1000 кілометрів там летить кінжал, так далі, що він можливий. Те, що він є носієм, імовірним може бути ядерного боєзаряду. Це, власне, така від Путіна страшилка чергова для Заходу. Русия диктаторы Владимир Путин кинжалнен техтитлерini Чингезия реті вақтында сеслендірді. Рус пропагандасы бұл силахны гиперсесле мужизеви силах деп сая. Санкидерсін усатте 12.000 километр меңзіліне кече біле. Дүнияда бойлесі йоқтыр деп айталар ве оны авада йоқ етмек мүмкін дегіл. Ама майыс айында япылған күтлеви салдырылар вақтында Патриот Украина ава савынма системлері 14 кинжал ракетini тушырып oldu.